Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Азыр биз атмосфералык басым жөнүндө түшүндүрөбүз. Суроо атмосфералык басым жана анын жашоого болгон, адамдын ден соолугуна болгон таасири дейт. Басым дегенди биринчи түшүнүш үчүн эң жөнөкөйүн түшүнүшүбүз керек. Басым бул эмне? Басым паскаль менен өлчөнөт, П менен белгиленет. Басым деген бул негизи күч. Кандай күч? 1 метр квадратка таасир эткен күч. Абанын басымы 100.000 паскаль, 100.000 паскаль, 100.000 ньютон бөлүнгөн 1 метр квадрат. Бул эмне деген сөз? Бул деген 1 метр квадратка, мына бул жагы 1 метр, бул жагы 1 метр болгон бир аянтка таасир эткен күч 100.000 ньютон. Ньютон менен элестетиш бир аз кыйыныраак, ошон үчүн килограмм менен элестетебиз. Орточо божомолду 10.000 килограмм, 10.000 килограмм деген 10 тонна. 10 тоннаны кантип элестетебиз? 1 метр квадраттын үстүнө, мына 1 метр квадрат, бир партанын, силер окуучулар отурган партанын беттин үстү 1 метрге жетпейт. Ошондон бир аз 1,5 эсе көбүрөөк болсо, 2 эсе көбүрөөк болсо 1 метр квадрат болот. Ошонун үстүнө силер Mercedes-Benz'тен 5 койсоңор, мына 5 Mercedes-Benz койсоңор, бир Mercedes-Benz'тин салмагы 2 тоннага чукул. 2 тоннага чукул. Ошондойдон 5 койсоңор, эмне болот? 10 тонна болот. Ушул 10 тонна 1 метр квадраттын үстүнөн басат. Мына ошондой басым элестеттиңер, ушунчалык оор жүк бизди, мына адам баласын туш тараптан атмосфера курчап кысып турат. Бирок биз буну сезбейбиз. Эмне себеп менен? Себеп дегенде биздин организм ушул басымга ыңгайлашкан, эволюция иши кылып, Кудай ушундай жараткан. Эми эгерде биз бийиктей турган болсок, өйдөлөй турган болсок, эмне болот? Аба азыраак болот дагы, басым азаят. Мисалы тоолорду ашып бараткан кезде эмне болот? Адамдын мурду канап кетет. Эмне себеп менен? Себеп дегенде жүрөктүн басымы тышкы басым менен тең салмак болуп турат да, бири-бирин түртүп турат да. Ички басым тышкы басымдан көбүрөөк болуп кеткен үчүн адамдын мурдунан кан кетет. Анан дагы бийиктеп кетсе, адамдын мээсине да кан жүгүрүп кетиши мүмкүн. Себеп дегенде басым тышкы басым азайып кетет дагы, ички басым көбөйүп туруп, туш тарапты көздөй тээп кетиши мүмкүн. Эми мына бул жерде сүрөттү көрүп турасыңар. Басым синоптиктер кандай кылат? Шамал суук болгон кезде жылуулук өйдөнү көздөй кетет дагы. Бул жерде шамал, кичинекей бир шамал пайда болот. Шамал пайда болгон кезде басым азаят. Басым азайганда бир аздан кийин погода бузулат экен деп иши кылып, ушул сыяктуу өздөрүнүн өлчөмдөрү бар. Кийин абанын басымы жөнүндө баардыгыбыз билебиз, айылдарда илгери бар болчу. Мондай бир колонка деп коет. Мындайынан азыр сүрөтүн тарталык. Бул жерден биякта бир резина бар. Бул резина ылдый түшөт. Бул ылдый түшөт, өйдө чыгат. Буну өйдө ылдый кыймылдатат да, колонка. Азыр сүрөтүн тартып алчу азыр. Помп. Эми азыр сүрөтү чыкса экен жакшы. Ай, чыкпай атпайбы. Кыскасы силер түшүндүңөр го дейм, мына могу сыяктуу бир нерсе. Ай. Мына могу сыяктуу, могу өйдө ылдый кыймылдайт. Могу өйдөнү көздөй тартат, өйдөнү көздөй тартканда могу жердеги эмне болот? Могу жердеги желди бул сорот. Бул жерде сорот, желди соргондо бул жерде жел азаят, жел азайганда бул жердеги мына азыр буну бир аз башкачараак чыгелик. Мындай элестетип турган болсок, мондай бир труба десек, могу жерде ылдый жакта суу бар. Жер алдындагы суулар бар бул жерде. Бул топурак, мына бул жер бети, бул жерде адам басып жүрөт. Бул жердеги желди соргон кезде абанын басымы бул жердин бетиндеги тешиктер менен иши кылып, бул сууну кысканда, суу басым бардык жакта бирдей тегиз болгондугу үчүн сууну басат дагы, бул суу мына труба менен өйдөнүбүздө кетет. Жөнөкөй тил менен айта турган болсок, мына бул жерде бир чоң бир леген деп коелук. Чоң бир леген деп коелук. Бул жерде суу бар монун ичинде. Бул жерде бир бийик бир труба бар. Мына мондай бир труба бар.
Эгерде могул жердеги абаны сордурсак, биз абаны бир насос менен сордура турган болсок, абанын басымы баардык жагын басып турат да. Баардык жагынан басып тургандыгы үчүн бул жерден могул үйдөн көстө көтөрүлөт. Могул суу үйдөн көстө көтөрүлөт. Эмне себеп менен көтөрүлөт? Анткени аба буну басат. 10.000 килограмм болот атпайбы? 1 метрге 10.000 килограмм менен баскандай болот. Ошондо басканда суудун үйдөн көстө көтөрөт. Үйдөн көстө көтөрүп, канча метрге? 10 метргеби? ROGH эсептеп алып азыр абанын басымы ROGH суунун тыгыздыгы 1000, бул G деген 10, H'ты табышыбыз керек биз азыр. Бул барабар 100.000 паскальга 0,00 ыргыттым. 4 0 ыргытсам ошондо 10 метрге көтөрүп салат экен. Сууну 10 метрге көтөрөт. Эгерде бул жерде ртуть боло турган болсо, смап боло турган болсо, монун ичинде смап боло турган болсо, бул жерде желин сордурсак, же болбосо бир 1 метрлик бир айнек идишти смап, бул жерде смап деп элестетели, ХГ. Ондайынан киргизип туруп, ичине смап толот бул жерге. Яғни ылдыйраак кылсак толот, анан аркасынан бүтүн жеринен аркасынан чыгарып баштасак, бул жер смаптын бийиктиги 76 сантиметр көтөрүлөт. Ошон үчүн баягы неме деп коет эмеспи, давление ртутного столба деп коет орусчача. Смапты 76 сантиметр көтөрүлөт. Эгерде ушуну суу менен жасай турган болсок, 10 метр көтөрүлөт. Кыскасы жообу ушул. Ушуну кайра көргүлө. Башка видеолорду көрсөңөр, бир 10 жол көрсөңөр, сөзсүз түрдө түшүнөсүңөр. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.